бир кап un канча турат? 1,5 миң сом болуш керек. Көрдүңүзбү, билбейсиз. Бүгүнкү күнү 1700дөн 2,5 миңге чекти сортуна жараша турат. А минимальный потребительский корзина бүгүнкү күнү канча бизде? 8697 сом. 8700. Эми ошондо эсептеп көрүңүз. Азыр бүгүнкү күнү мына үй бүлө көкөмөккө, мына жогоруда биздин коллегабыз айткандай 6000 сом доход болсо, биз пособияны төлөп бергенден баш тартып атабыз. 3 баласы болсо. Эми ошондо ошол 6000 менен айыл жеринде тем более кантип 1 айлык турмушун өткөзөт. Эгерде минимальный потребительский корзина сиз айткандай 8700 сом болсо, бир кап un бүгүнкү күнү 1700дөн 2,5 миңге чекти сортуна жараша турса. Урматтуу Эдил Жолдубаевич, мен түшүнөм да бул эң оор тармак, бирок бүгүнкү күнү биздин экономикабыз жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп атат. Мына 25-жылдын жыйынтыгы менен биздин ички дүң продукция 2 триллионго жакын болду. 1 триллион 976 миллион тегереги. Же болбосо ички дүң продукциябыз 10% тегерегин көрсөтүп атат. Акыркы 5 жылда мындайча айтканда экономикада жылыш бар. А бирок сиздер, урматтуу Канат Латыпжанович, Эдил Жолдубаевич, ушул тармактагы берилүүчү пособияны 2020-жылкы положение боюнча берип атасыздар. Андан бери мына 5 жыл өттү. 5 жылдан бери инфляция канча болду? Буга чейин дагы айттык элек, мына 1 уй 4 кой болсо биз бербей атабыз. Биз тескерисинче ошого мүмкүнчүлүк берип, ошол 1 уйун 2 уй кылып, ошол 4 койун 8 уй кылып алганга бир шарт түзүп бербейлиби биздин жарандарыбыздан? Ошол эле мына автоунаа боюнча айтып өттүңүз, 20 жылдын бер жагы болсо биз бербейбиз деп. Анын арасында комбайн жүрөт. Эми комбайн это же сезонная работа. Ал 1 жыл бою тең комбайн иштебейт да. Анда положенияны мына 20 жылкы положенияны оңдошубуз керек. Ал жерде ошол сезон малында макул. Эми автоунаасы бар деп эле биз пособияны кыркып коюп атабыз. Ал автоунаа менен чыгып ал такси кылабы, же үйдөгүлөрүн шарт түзүп таш бергенге алдыбы, биз аны положенияда так көрсөтүшүбүз керек да. Бардык эле автоунаа алгандар бүгүнкү күнү таксини айдабайт да. Ал автоунаасы эскидир, техникалык кароодон өтпөгөндүр, же жөн эле бузук жатса дагы биз аны дагы эсептеп атабыз. Мен ойлоймун, бул тармакка өтө олуттуу реформа керек. Жана мынол 2020-жылкы бекитилген положенияны башынан аягына чейин карап чыгыш керек.